Assalamu алейкум. Миң Түркүн жөнөкөй ашканасына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен биргеликте холодец жасап көрсөтөм. Андыктан мени менен чогуу бирге болуңуз, каналымдан алыстабаңыз. Холодец жасоо үчүн бизге уйдун шыйрагы, уйдун баш сөөгүнөн алынган эт жана муздак суу керек. 8 литрлик казанга баарын салып, толтуруп сууну куюп, капкагын жаап, орто отто кайнатып алабыз. Мына достор, кайнап чыкты. Ичиндеги эттин баарын алып, суусун төгүп алмаштырабыз. Кайра үстүнөн муздак сууну куябыз. Муздак сууну куюп, капкагын жаап, жай отто 3 саат кайнатабыз. Мына жай кайнап чыкты. 2 штук савиз, 1 штук пияз, лавр жалбырагы, чорный перец, татымына жараша туздан салып, жарым саат кайнатып алабыз. Мына достор, убакыт өттү. Савиз, пиязды шорподон алып, тарелкага салып коебуз. Жана шорпонун бетиндеги майды баарын калтырбастан алыңыз. Майды алып бүткөн соң, капкагын жаап, жай отто 4-5 саат бою кайнашын күтүңүз. Башка суу салбайсыз. Ушул суунун өзү жетиштүү. Мынакей биздики кайнап чыкты. Эти өтө сонун бышыптыр, сөөктөн ажырап. Эттин баарын шорподон алып коебуз. Шорпосуна 5-6 зубчик чеснокту майдалап аралаштырып алыңыз. Мына шорпого аралаштырып болгон соң, сүзгүчтөн сүзүп, шорпону өткөзүп алабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй өтө сонун эзилип бышкан. Этти сөөктөн ажыратып, майдалап алабыз. Өтө ыстык, кол менен кармаганы болбойт. Ысык, ошондуктан вилканын жардамында ажыратып алдым. Достор, эгер сиз дагы менин каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, коңгуроо кагып коюңуз. Жаңы видео чыкса, биринчиден болуп көрөсүз. Видеом жакса лайк басууну унутпаңыз, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Мынакей биз майдалап алдык. Эми уйдун баш сөөгүнөн алынган этибиз да өтө сонун, жумшак, эзилип бышкан. Эми холодец куя турган идишибизди сөзсүз түрдө өсүмдүк май менен майлап, бардык азыктарды тизип чыгабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө сиз холодецти узак мөөнөткө сактаймын десеңиз, ичине шорпосунда холодец менен биргеликте шорподо бышып чыккан азыкты гана салыңыз. Бышпаган азыктарды салсаңыз, узак мөөнөткө сактай албайсыз. Бардык азыктарды салып, шорбосун куюп алабыз. Холодецти муздаткычка 8 саат коюп коюңуз. Ошондо холодец даяр болуп чыгат. Мына шорпосун куюп алдык. Бир четке коюп турабыз. Экинчи идиштеги холодецти көрсөтүп өтөйүн. Бул идиште мен жумуртка жана укроп коштум. Бул холодецти узак мөөнөткө сактаганы болбойт, анткени ичинде укроп жана жумурткасы бар.
Бул холодец даяр болушу менен жеп түгөтүш керек. Ичиндеги укроп шорбодо кайнап бышкан эмес, ошондуктан узак мүнөттө сактаганы болбойт. Шорбону толтуруп музатчика коюп. Мына арадан 8 саат убакыт өттү. Биздин холодецибиз даяр. Мынакей аңтарганыбызда дагы сонун тунук чыкты. Эми сиздерге пияладагы холодецти тарелкага салып көрсөтүп өтөйүн. Четин бычактын жардамында бир аз бошотуп тарелкага салып алабыз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Видеом жакса сөзсүз лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз, комментарий калтырыңыз. Холодец бул сөөк, муун ооруларына өтө пайдалуу. Дартка даба, мейнетке шыпа деп жесеңиз, ооруңузга шыпа болот, иншалла. Мынакей өтө сонун, каттык. Энди кесип көрсөтөмүн. Мынакей өтө сонун болуптур. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон амандашканча аман туруңуздар.